Коронавирус илдети мына катталгандан бери 1 жыл өтүп атты. Ошол коронавирустун бүгүнкү күндө кайрадан 3-чү толкуну дейбизби, башталды дегендей коңгуроо кагып атат. Сиздер бул илдетти жеңүү үчүн аябай жан үрөп, аябай күрөштүңүздөр. Бүгүнкү акыбалды ушу көп жылдан бери ушул тармакта иштеп жүргөн врач катары айтып берсеңиз, бүгүнкү акыбалга кандай баа бересиз? Эми коронавирустун инфекция бул пандемия катары бүттүк дүйнөдө жүрүп атат. Эми мунун барлык эле инфекциянын баягы өтүшү ал дайым толкундар менен жүрөт да. Бирде азайып, бирде көбөйүп турат да. Ошонун себебине мына азыр Европада кээ бир азиялык өлкөлөрдө 3-чү толкуну катуу жүрүп атат. Кыргызстанда болсо бул акыбал бүгүнкү күндө стабилдүү деңгээлде жүрүп атат. Бирок биз муну менен бизде стабилдий ситуация деп айткандан өтө алыспыз. Анткени бизде баягы вакцинация пока башталып элек. Саламаттык сактоо министрлиги азыр уже Чүйдө, шаарда, Ошто атайын ошо вакцинирующий бөлүмдөрдү ачып атышат. Бирок ошол толкундун коркунучу бүгүнкү күндө абдан биз үчүн дагы опурталдуу да. Анткени миграция жүрүп атат. Аны жана коронавирустун ар кандай түрлөрү пайда болду. Мына англиялык түрү деп атабыз, южноафриканский түр, корейский түр, чикагский түр, Техастагы болгон вирустун түрлөрү. Ушундай коронавирус өзүнүн башка бир штамдары пайда болуп, алар дагы коркунучту туудурушу мүмкүн да. Ошол эле жанагы биз айтып аткан англиялык штаммы, өзүңүздөр билесиздер, мутациясынын негизинде. Ал абдан бат тарап, анан мурунку коронавирустун штаммына караганда бул өтө кооптуу деп окумуштулар. Жыйынтык чыгарды, кооптуу деп чыгарды да. Бул нерсе бизде катталган жокпу? Эми муну азырынча айтыш кыйын. Клиникасы боюнча, ал клиникалык белгилери боюнча ал мурунку эле коронавирустун көп белгилерин камтыйт. Аны үчүн бизде лаборатория болуш керек, секвенация кыла турган ошондой штамды, ошондой мутация болгон штаммын бөлүп чыгара турган вирусологический лаборатория болуш керек да. Андай лаборатория жок. Бүгүнкү күндө биз ошондой болушу мүмкүн гана деп гана айта алабыз да. Аны үчүн биз ошондой менен ооругандарды баягы вирусологический лабораторияга жиберип, анан кийин секвенация кылып, бөлүп туруп, анан айтышыбыз керек да. Бизде ушундай штамм бар экен деп. Ошол учурда бизде баягы чет элге барып келгендер бар, командировка барып келгендер бар, аэропорттон ары бери качып, туугандары келип атышат. Ошон үчүн бул жагынан биз сак болуп турушубуз керек да. Кооптуу ситуация сакталып турат да. Эми коронавирустун инфекция бул жаңы инфекциянын түрү экени бүттүк дүйнөдө далилденген. Эми биз баарыбыз пендебиз да. Былтыркы июлдагы окуялар биздин элибизди катуу түшүндүрдү деп ойлойм да. Канча деген адамдар ушу кырсыкка учурап кетишти. Канча деген адамдар абдан катуу ооруп, бүгүнкүгө чейин ошонун залакасы ошол адамдарга тийип келет. Ошол учурда мына кош бойлуу энелердин арасында, жаш балдардын арасында жанагындай Кавасаки окшош синдромунун пайда болушу дагы ушул инфекция менен байланыштуу да. Ошон үчүн мен айткым келет, биздин
атуулдарга бул инфекция бар, кооптуу учурдан сактаныш керек. Баягы Кудайым сактанганды сактайм дегендейчи, анын үчүн алдын алуу иштерине өзгөчө көңүл буруш керек. Бүгүнкү күндө мына биз кыргыздар той топурду жакшы көрөбүз. Ошо той топурдан эгерде мындай массовый түрдө жүргүзгөндө азайтыш керек, социалдык дистанция дейбиз, ошону сакташ керек. Үй бүлөдө өздүк гигиенанын принциптерин катуу кармаш керек. Анан жанагындай ооруп калган учурда ошону үй бүлөнүн башка члендерине жуктуруп албаш үчүн ошо санитардык принциптерди катуу кармаш керек да. Азыр жана вакциналардын көп түрү чыгып атат да. Ошо бизге дагы ушул марттын аягынан башталат деп атпайбы? Ошолордун ичинен биз Россияныкын алып атабыз да. Канчалык деңгээлде биз ишенсек болот ушун? Элдин арасынан да ушу вакцинадан өтпөйм деп каршы чыккандар да болот да. Вакцинация бул өзү абдан ушу ооруларды алдын алуу боюнча эң баягы сактап калуу боюнча, оорутпай коюу боюнча абдан дүйнөлүк деңгээлде далилденген нерсе да. Бирок биздин арабызда баягы ошого ишенбейчүлүктөр бар. Вакцинациянын өзүнө да каршы чыккандар бизде эле эмес, чет өлкөлөрдө да бар да. Бирок биз айтып кетишибиз керек да, ошол вакцинациянын негизинде оорунун баягы тарап кетишүүсүн токтотуп коет да. Анан кийин ошо вакцинация кылган адамдарда иммунитет деген пайда болот да. Ошо кабыл албоо антителолор пайда болот. Ошол дагы абдан адамдын өмүрүн сактап калганга абдан жардам берет да. Бүгүн ошондой туура эмес түшүнгөн адамдарга туура түшүндүргөнгө ушу сиздер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, врачтар биз түшүндүрүп беришибиз керек да. Бүгүнкү күндө ошо жанагындай вакциналардын көп түрлөрү пайда болду да. Анткени бир эле заводдон же бир эле түрүнөн пайда болсо ал бүттүк ушу адамдарды вакцинация кылганга жетишпей калышы мүмкүн. Кытайдын өзүндө эле бир ушу мен билгенден бир 10 чакты түрү бар да. Россияда бүгүнкү күндө 5 түрү бар. Анан мына Казакстанда карагандыда алар Россияны менен чогуу чыгара баштады. Европада бар, Англияда бар. Эми алардын баягы биринчи, экинчи, үчүнчү деп коет, тепкичтеги изилдөөлөрү бар да. Ошолордун негизинде көбүнүкү ушу 80% тегерегинде ошол оорудан сактаганга күчү бар деп далилдеп атышат да окумуштуулар. Анан эми жакынкы учурда биздики ушу марттын аягында айтпадым мен, Чүйдө, Бишкек шаарында, Ош шаарында уже вакцинация башталат. Анан коронавирустан улам жана пайда болгон деп атпайсыз, Кавасаки көбүнчө балдардын арасында капталган. Өткөн айларда да кичине бир аз саны көбөйүп барган, азайды го. Вактыга жараша. Ушул боюнча азыркы кырдаал кандай балдардын арасында Кавасаки? Эми бул Кавасаки окшош синдром дегенчи, бул абдан катуу инфекциядан кийин адамдын иммунитети абдан начарлап кеткенде, ошол баягы баланын организминде көп баягы органдарды, системаларды ооруга чалдыктырат да. Ошонун негизинде Кавасаки окшош синдром деп койгондо, бул 50-жылдардын ортосунда эле, аягында эле япон окумуштуусу жазып чыкканда, бизде январдан бери бүгүнкү күнгө чейин 26 бала ушундай ооруга чалдыкты да. Демек бул Кавасакинин өзү эмес, ошого окшош синдром, Ооба, Кавасаки окшош синдром. Анткени ошо 60-жылдары, 50-жылдардын аягында япон окумуштуусу жазган белгилер, кайсы лабораторный өзгөрүүлөр бүгүнкү күндө алардын баары өзгөрдү да. Белгилери да башкача болуп атат. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо системасы Кавасаки окшош синдром деп атайын код берип, ошондой нозологияны тактаганда, бул балдардын арасында кездешет 95% да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда дагы ушу Кавасаки окшош синдром 26 балада биздин борбордо
катталган. Аны дарылоонун клиникалык протоколдору бар. Кандай текшерүүдөн өтүш керек, кандай белгилери бар, кантип дарылаш керек деп. Алдын ала айтып кетейин, ошо 26 бала тең, Кудайга шүгүр жакшы болуп чыгып кетти. Азыркы учурда 4 бала ошо биздин борбордо Кавасаки окшош синдром менен алдын ала текшерүүдөн өтүп атат да. Бул канча жаштан канча жашка чейинки балдар? Көбүнчө 1 жаштан 17 жашка чейинки балдар да. Жана кош бойлуулардын арасында да катталды. Кош бойлуулардын арасында Кавасаки окшош синдром катталган жок. Алардын арасында мына пост ковидный синдром деп коебуз. Ковидтен кийинки баягы калдыктары менен кабылдап кеткен учурлары менен катталып атат. Грипптер болуп атпайбы? Сезондук грипптер. Бул ошонун эле бир түрү, бул ойлоп табылган нерсе деген да түшүнүктөр көп да. Ушуга кандай жооп бересиз? Эми мындай да бул сезондук оору болсо, былтыркы обычно грипп же болбосо ОРВИ деп коебуз, алар көбүнчө мына жаз айларында болчу да биздечи, кыш жаз айларында. Ал эми былтыркы сезон учурунда өзүңүздөр билесиздер, июль, август для Кыргызстан үчүн абдан өтө оор айлардан болду да, көптөгөн өзүбүздүн ат уулдарды жоготуп алдык. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагындай түшүнбөстүк болуп атат да, бул жөнөкөй эле грипптин бир түрү деп. Жок, бул ошол жаңы оору да, жаңы оору, вирусный оору, агрессивный оору, бат тарап кетүүчү, бат бири-бирине жугуп кетүүчү, анан көптөгөн баягы органдарды баягы сезгентип, ошолорду катуу функциясын бускан оору да. Буга туура мамиле кылбасак, кайдыгерлик менен, жеңил ойлук менен мамиле кылсак, ал көпкө чейин бул бизде тарабайт. Жок болбойт да. Демек 100% ишениш керек буга. 100% ишениш керек. Ким болсо да. Ооба. Айрым оорубагандар бул жанагындай деп айтып атышпайбы, айрым оорубай жүргөн. Эми оорубагандардын да түрлөрү да бар. Да бул эми мына жер жүзүндө 7 миллиардтан ашык адам болсо, ошо 7 миллиардтан адам ар бир адамдын иммунитети, анын ооруну кабыл алуусу, ооруга болгон анын организмдин күрөшүшү ар кандай да. Кээ бир организмдер ошол иммунитет абдан күчтүү дагы абдан жеңил өткөзөт. Кээ бир организмдер абдан аста, бирок толук кабыл албайт. А кээ бир организмдер бар, ошо агрессивный штаммдар түшүп калганда абдан катуу ооруга чалдыгат дагы, жанагындай катуу акыбалга алып келет. Өзгөчө жанагы айрым өнөкөт оорулары бар адамдарга кыйын эле экен да. Өзгөчө да өнөкөт оорусу бар, сахарный диабет менен ооругандары бар, эгерде иммунитети начар оорулары бар, баягы улгайган адамдардын иммунитети начар болот да. Ошолорго өзгөчө кооптуу сактаныш керек да, кооптаныш керек да, алар ушул баягы режимди катуу сакташ керек.